Biz parlament бұл жерде биринчиден мына арабызга келбей шайлоолор менен жүргөн кээ-бирки 3 айлап, 5 айлап келбеген сулуу чымчыктардан айырылышыбыз керек. 5 президентке кошоматчылык кылып тегерегинде жарга түрткөн депутаттардан айырылышыбыз керек. Анан коом тазаланат. Экинчиден, ошол Садыр Жапаровдун ордуна мен отурайын, мени камагыла дегенде былжыраган бийлик 10 жыл ушу мамлекетти былжыратып турду. Ошолорду укпаган. Садыр Жапаровду кой бергиле деп площадько уруксат сураганда, мына Горький паркына уруксат берип, площадько галбойлорго, жылаңач танып чыккандарга уруксат берген бийликти мактап отурган мына западтын саясатчыларына кутулушубуз керек. Мына эгер ошондо ошолор адилеттүү мамиле кылганда мындай мамлекет бүгүнкүдөй экономикалык отурбайт эле. Кылмышкерлер мынчалык өнүкпөйт эле. Мына бүгүн биздин акыркы күндөрү кыргыздарды батага, тойго менен сурап барга дегенге жетип калдык. Дастан Далабаевич ким бул көрүнгөндө коррупционердегидей? Мына ушуга окшогон 5-6 та западныйдын журналисттерин жалдап алып туруп, бүгүн Дордой базары менен Кара Суу базары сызга отурду. Ишкерлер барды качып чыгып кетти. Булардын колунан эч нерсе келбейт. Сүйлөгөндөн башка бул жерде интрига кылып. Коррупционер болсоң колунан карма мына жерге алып кел. Далилде соттун алдында. Анан чыгып туруп айтышың керек. Эгер мен мына дүйнөнүн чемпиону катары бир нерсени эске албаганда өзүнчө сүйлөшөт элем. Баягында мүмкүнчүлүктү эске албаганда. Bunday gelip туруп интрига кылышты токтотушубуз керек. Биз коомду мына жерде отурган депутаттар тазалашыбыз керек. Анан министрлер тазалаш керек. Кана ошондо площадько сүрөттөрдү көтөртүп туруп чыгардыңар. Кана эми мамлекеттин өнүккөнү. Ошол жердеги